Жоқ, күйөрмандарга жашнагай белек. Күйөрмандарга мен өзүмдүн өзгөчө хорум менен белек келгенмин. Достор, өзгөчө хорго көңүл бөлөбүз. Азаматсыз экраныбызда эң сонун белектене келипсиз. Бир суроо. Ушул чыгарманы кай жактан жараткансыз? Эми бала кезде төшөккө жайлап коюшпайт. Ошондо апам туукканага камап койчу. Тууктар менен кичине арак кылып, бала кезде чыгарган чыгармам да. Эң сонун белек болду. Рахмат. Балдар корпоратка. Достор, жакшынакай конокторубуздан кийин түнкү каналыбызда клиптер жыйнагына кезек келди. Азыркы жаштар клипти кандай тартып калышкан? Ал эми 80-жылдары кандай тартышкан? Кетти. Ал эми 60-жылдары кандай тартышкан? Рахмат достор, ошентип көрсөтүүбүз өз сонуна келип калды. Көрсөтүүбүздүн сонунда Ош чергесинен чыккан ырчы кызыбыз Сапарбай кызы Динаранын жаңы ырына көңүл бөлүңүздөр. Görüşürüz деген чоң ниеттебиз. Ал эми оюнубуздун аягында айта кеткен нерсе, элден бир адилеттүү падыша хан болгон экен туканда. Ошонун 12 уулу болгон экен. 12 уулу бир күнү чоң таймашка салганда, бир уулу алыстан келип таймашка качкан экен туканда. Ошол алыстан келген уулу сүйлөп жатканда, ошол падыша азыр угуп турат. Падыша ойлонуп туруп ичинен айткан экен. Байкуштарым, быйыл финалга өтөсүңөр деген экен. Чоңапа, Құдай бұйырса. Бірле падышаны ішпейді, бұл жерде 7 падыша бар. Ошоларда кеңешебиз. Ал эмесе рахмат Ноунейм командасы буйырса балким финалга өтөсүздөр деп терең ишенебиз. Тамашоо курама командасы ыраазычылыгын